Арыбаңыздар, ардактуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 14-чү сабак. Сабакта эркиндик аркылуу билим тарбия берүү деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү сабагыбыз абдан маанилүү, мазмуну терең сабактардын бири. Сабакта эркиндик аркылуу билим тарбия берүү теманын өзү эле эң сонун ойду камтыган. Агай айтат, көп жылдык күзөтүү сабактарына катышуунун натыйжасында мен сабактардагы окуучулардын түшүнүүсү, теманын өздөштүрүүсүндө терең таасир тийгизген бир жагдайды байкадым дейт. Ал мүмкүн таң калыштуу сезилер, бирок бул чындык. Ал жагдай сабактагы бекем, катуу тартип, кыймылсыздык, эркиндиктин жоктугу, ката кылуудан, эркин болуудан, эркин кыймылдан коркуу. Окуучулар биздин традициялуу сабактарда 45 минут тынч кыймылдабай көңүл буруп, алагды болбой отуруусу керек эле. Ал эми илимий изилдөөлөр боюнча окуучулар бул абалда кыймылдабай, бир калыпта бир жака көңүл буруп 15 минут эле отура алат экен. Калган убакта алар жагдайдын өзгөрүшүн, кыймылды, ой жүгүртүүнү каалайт. Биз мугалимдер класска киргенден баштап уюштуруу, үй тапшырмасын суроо, бышыктоо, көнүгүү иштөө, окуу жана башкалар менен үй тапшырма берип, бардык этаптарда окуучулардын бир абалда бирдей отуруусун талап кылабыз. Окуучуларды тажатабыз. Ошол себептүү сабактан качат. Окуучулардын билими төмөн. Бул өзү сабакты өздөштүрүүдө терс таасирин тийгизет экен. Ошол үчүн, урматтуу кесиптештер, сабакта эркиндик аркылуу билим берүүдө агай бизге төмөнкүлөрдү сунуш кылат. Биринчи, окуучу класста ден соолугу, табитине ылайык каалаган катар партада каалаган окуучу менен отурсун. Экинчиден, сабак учурунда мугалимдин класста диктатор эмес, жакшы каалоодогу таланттуу жетекчи, окутуучу, уюштуруучу болуусу керек. Үчүнчүдөн, окуучу өзүнө ыңгайлуу абалда отурсун. Эки колуңду коюп, досканы карап түз отур деп айтууну токтотуу зарыл. Төртүнчү, жоопкерчилик менен акырын башкаларга тоскоолдук кылбай, басып жүрүүгө, кыймылдөөгө уруксат. Бешинчиден, сабакта жооп берүү окуучунун каалаган формасында. Биринчи, ОЗК, жазуу, доскада, партада, дептерде, схема, ролдоштуруп, сүрөт, оюн жана башка формада болуусу. Алтынчы, жаңы теманы түшүндүрүүдө эркин суроо берүү, көрсөтмө куралдарды кармап көрүү, окуу, ойлоо, чийүү жана башкалар. Текшерүү иштен башка учурларда орун которуу, группаларга бөлүнүп иштөө, басып жүрүп көрүү, сурап келүү, көрсөтүү, доска, парта, таблица, китеп, энциклопедиялардан эркин пайдалануу. Ар бир предметтин түшүнүктөр чынжыры бар. Ошого ээ болуу бул бышык билимдүү болуу дегендик. Кийинкиси теманын башкы идеясы, мазмунуна аныктама жана башка далил, мисал, суроого төгүнгө чыгаруу, дискуссияга уруксат берүү, ошого окуучуларды тартып үйрөтүү зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, көбүнчө окуучулар строгийликтен, эки алуудан, шылдың жемеден, адашуудан, жаман кылып коюудан коркуп, эч нерсе жасабайт. Ката кылуудан, адашуудан балдарды коркпоого, аны таап, оңдоого үйрөтүү керек. Ал үчүн, урматтуу кесиптештер, өтө маани берип уксаңыздар, эркиндик менен билим берүү үчүн ишти эмнеден баштоо керек? Биринчи, эркин билим алууга, эркиндикке окуучуларды тарбиялоо, аларды даярдоо керек. Экинчиден, этап менен киргизүү керек. Үчүнчү, жоопкерчиликти сездирүү зарыл. Ошондой эле мугалимдин өзүнүн билими, жөндөмү, метод чеберчилиги дагы көп кырдуу болуусу зарыл. Окуучуларды эркиндиктен туура, абайлап, билгичтик менен пайдаланууну үйрөтүү.
ошондой эле ар биринин эркиндиги башкаларга тоскоолдук кылбасын мугалим алдын ала айтуу зарыл. Ошондой эле эң негизгиси ымала менен акырын добуш менен кээде шыбырашып сүйлөшүү, белги берүү. Эркиндик десе эле таза эле эркин болуп, чектен чыгып кетпестен бири бирине тоскоолдук кылбасын дагы мугалим алдын ала эскертип коюусу керек. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Сабакта эркиндик аркылуу билим тарбия берүү деген эң сонун тема боюнча маалымат ала алдыңыздар деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Бул теманы өзүңүздөр дагы китептен жакшылап окуп, өздөштүрүп алсаңыздар болот.